Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. İslam tarihinden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din tarihi çeçimi. Peygamberimiz Mekke'de töröldü, Mekke'de çoğoydu. Peygamberçilik 40 yılda, 40 yaşta berilgen. Peygamberçilikten berilerden bir top yıl murda oşol Kaabаны gayradan quru meselesi kötörülgөн. Dagı al jerdegi uşul Arap urulары топтолушуп, Kaabаны gayradan uşu narjak berjaktарын ремонт кылып, quruşkan, ошо qurгандан кийин Караташ бурчундагы Караташ Жабалул Амин деп Аман тоосу деген кичинекей тоо бар, ошол жерде турган болчу. Эми ошо Караташты ким алып келип коёт Каабанын бурчуна дегенде Арабтардын бардык уруулары талашып кетет дагы, уруш согушка чейин жакындап калышат. Себеп ал Караташ ыйык таш, аалам жаралганда келген таш, бейиштен түшкөн таш, аны кайсы гана уруу болбосун, өзүнүн өтө шарапаты, өзүнүн бакыты деп эсептейт эле да. Ошондуктан талашып кетишет дагы, эч бир чечимге келбегенден бир аксакал айтат. Мындай кылайлы, туугандар. Эртеге ушу Каабага эң биринчи ким келсе, ошол чечимди чыгарсын дейт. Макул деп бардыгы макул болгондон кийин эртеси күнү эрте менен эң биринчи Мухаммад алейхиссалам кирип келет да. Анан бардыгы айтат, бул Мухаммад пайгамбар амин, ас-садикул амин, чынчыл, аманаткөй. Бунун чечимине баарыбыз ыраазы болобуз. Мухаммад кандай чечсе, ошондой кылабыз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анда айтат, чоң ушундай материал, чадыр алып келгиле дейт. Алып келет. Ошол Амин деген тоого алып барат дагы, ошол ар бир жетекчиси, ар бир уруунун жетекчисин чакырып кармагыла дейт. Бардыгы чекеден кармашат, өзү Караташты алып туруп коюп, бардыгы чогуу көтөрүп келет дагы, Каабанын жанына келгенден кийин пайгамбарыбыз аны алып Каабанын бурчуна коет. Ушинтип чоң кан төгүүдөн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сактап калган. Бул пайгамбарыбыздын тарыхый чечими болуп калып калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мужизалары Бухари шерифте келет. Анас радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жолу Ухуд тоосуна чыкты. Мадинада Ухуд деген тоо бар, аябай чоң тоо. Ошо Ухуд тоосуна чыкканда пайгамбарыбыз менен чогуу Абу Бакыр, Умар, Усман радыйаллаху анхум үчөө бар эле. Ухуд титиреген. Катуу титирегенде пайгамбарыбыз путу менен тепти дагы, "Эй Ухуд" деди. "Ухуд" деди. "Сен үстүңдө пайгамбар турса, бир Абу Бакыр Сыддык турат, эки шейит турат" дегенде тоол титирегенден токтоп калды. Пайгамбарыбыздын мужизасы дүнүйөдөн өтпөстөн туруп Умар менен Усман киши колду шейит болот деп ошо Ухуд тоосунда айтып койгон. Бул пайгамбарыбыздын мужизасы туугандар. Бир сүннөт туурасында Адам атабыз, Хава энебиздин дуасы бар. Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. О Роббубуз, биз өзүбүздүн жандарыбызга зулумдук кылдык. Эгерде кечирбесең, бизге райымдуулук кылбасаң, анда биз сөзсүз зыян тартуучулардан, бактысыздардан болуп калабыз. Ошондон улам биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, бизге мээримиңи төккүн деген дуа. Мына Кур'ан-ы Каримде бул аят, демек Алла Тааладан кечиримдүүлүк жана мээримдүүлүк талап кылгандын дуасы. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында адамдардын кемчиликтерин кечирген адамга Алла Таалам кандай сыйлыктарды даярдап койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү бир жар салуучу жар салат экен. Адамдардын кемчиликтерин кечиргендер, тургула. Робоңардын алдына баргыла дагы сыйлыгыңарды алгыла дейт экен. Анткени андыктан бир топ мусулмандар турат экен, ошо адамдарды кечирип жүргөн бу дүйнөдө. Кечирип алардын адаты, жашоосуна, канына сиңип, сыпатка айланып калган адамдарды кечириш буга кыйын эмес да. Адамдарды кечирип коюу, кемчиликтерин кечирип коюу буга кыйын эмес. Ошол адамдар туруп анан бейишке кирет экен. Мына ушул адамдар чыныгы бейишке акылуулар дейт. Мынакей адамдарды кечиргендер туугандар. Ахирет туурасында кыямат күндөгү суроо.
Tirmizi şerifte gelet. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. İnsanın kadamı bir kadam daha taştay albaydı deyip durdu. 5 soruğa cevap vermeyince her bir adam kıyamet günü aldığa jılalbaydı eken. Bir kadam taştay albaydı. Birinci soru Allah Taala'nın tarafından kotormoçusuz tüzdön her bir insanga berile turgan soru. Men sana jaşoo berdim, kayda ötkördüң degen soru eken. İkincisi, jaştıktı berdim, jaştıktı kayda sarptadың. Üçüncüsü, akça, mal, mülktü kaydan taptың. Dördüncüsü, tapkan mal, mülk, akçanı kayda sarptadың. Beşincisi, bilgenine jaraşa kança amal kıldың. Degen 5 soru tuğandar bizdi kütüp turat. Oşogo dayardanış üçün bu dünyede jaşap atабыз. Mınake eң birinci ömür boyunca surak beret ekenbiz. Jaştık boyunca özgöçö surak beret ekenbiz. Kaydan taap, jep, bala çakаңды bagып atasın, üy salıp maşina aydап atasın, özünчө surak beret ekenbiz. Tapkandı taptың, adal jol menen эми арам жолго сарптаган жоксунбу деген өзүнчө bir surak бар экен. Билип атабыз, билип эле маалымат топтоп койбой, ошого канча амал кылып атабыз, ошого жараша бул 5-чи сурак экен. Пайгамбарыбыздын медицинасынан Musnad-i Ahmad'da gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Anardın içindeki kavığı menen jegile dedi da. Anardı jegende içinde kavığı var. Oşo men koşo jegile. Bul ne kılat deydi? Ankeni bul aşkazandı tazalayt dedi. Alımlarımız aytat. Aşkazandı dağı tazalayt. Eski jötөл oğrularga dağı şıpa deydi. Anardı oşo içki kavığı menen jese. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatı. Mustadrak'ta gelet Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Sizler başkalarının ayaldarına, başka özgölerdin ayaldarından uzak bolgula deydi. Sizlerin ayaldarыңардағы başka joçun erkeklerden uzak bolup özlerini taza karmaydı. Sizler ata-enеңерге жакшы мамиле кылгыла. Балдарыңардағы sizlerге жакшы мамиле кылат. Мынакей İslam'ın bağlılığı, tazalığı, жақшы boruker mamilesi. Жараткан Алла Таала айтқан, уккан маселеге амал кылганга, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Амин. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.